Мен аябай ызаланып атам. Менин 5 балам бар. Ушул балдарды мен кандай кылып бакканмын? Мен да кыйналып бакканмын. Урматтуу биздин улуу президентибиз Садыр Жапаров балам, ошондой эле Ташиев, чындык бар болсо, силер ушул элди башкарам, ушу элдин үстүндө элдин камкордугун карайм деген болсоңор, бизге дагы көңүл бөлгүлө, биз ошол бейбечараларга. Биз ушунтип эле кыйналып жүрө берелиби? Кыйналганыбызга канча болду? Мен чыдабадым. Чыдабайм мындан бияка. Эми Ак үйдүн алдына барып бир гана вариант калды мага балам. Өзүмдө өзүм гана өрттөй турган. Ошого бара турган гана акыбалым калды. Бала кыйналганда эне куча кыйналат. Силердин дагы энеңер бар. Айнанайын эненин балдарысыңар. Мен 2018-жылы бул жактан келип, өзүмө үй салганга участок алдым. 2018-жылы келгенде бул жерде элдер чогулуп, баардык гектарчылар чогулуп, ушул жерибизди трансформация кылалы дешип, кеңешип, анан ошол Темир Байкени лидер кылып шайлашкан экен. А мен болсо Темир Байкеге жардамчы болуп, өзүм эле инициатива көтөрүп, кайсыл каяктарга жумуш жасаңар, мен деле аракет кылайын, эртерээк бүтсүн деп туруп, ошондой аракетимди баштадым. Биринчиден, бул жерде жана гектар ээлери мындайча айтканда ооз-эки түрүндө 2018-ден бери мен аябай жумшап келишти да. Мен гектар ээлерине жумуш бердим. Ошол эле учурда жанагы элдерден чогулган акча менен анан гектар ээлери калгандан кийин кээ бирлер уже кийин эмнегедир тескери жака бурулуп, мына мисалы үчүн мына жерден айтып кетсем, Ибраев Нурлан деген биздин агабыз бар. 2018-ден бери Султан, ой молодец, сен ишиңди кыла бер. Мына жерлерден жолдорду өткөр деп туруп анын жеринен жолдор өттү. Анан кийин бири-бирибиздин жерлери сыйгаланышты, жылды. Анан кийин ушул киши келип эле мага доо арызын берип, бул дагы ошол мени каматтырганга бирден бир өбөлгө түзүп берди, ушул байкебиз дагы. Андан кийин мына госрегистрдин накладкалардын эсебинен, мисалы үчүн мен Кулмурзаев Асылбектен эл менен биргеликте 27,9 гектар жерин сатып алганда, могу чийме менен кетет болчу. Андан кийин анын үстүндө дагы 2-3 адамдын жери пайда болду. Анан кийин бул жерге жол салгандан кийин жолду салды деп туруп, Сарылыкбек уулу Темирлан деген агабыз ал арыз жазды. Анын арызынын негизинде дагы ошо мени камашты. Ошону мен ушул элдердин мындайча айтканда социальный вопросторун, инфраструктура вопросторун аткарып жүрүп эле, өзүм камалып, самалып эле мындайча айтканда көп нерсени башыман өткөзүп жибердим да. 2011-жылы 27,9 гектар жерде үлүш жерин сатып алгам. Чоң курулуш куралы депчи, бирок тилекке каршы мораторий алынбай, ошол өз багыты боюнча 10 жылдан бери арпа айдап иштеп келгем да. Акыркы жолу 20-жылы айдагам да арпаны. Бир компаниядан сатып алгам. Ал компания болсо мурун башка кишилерден үлүш жерлерден сатып алган экен да. Жерлерге үй салуу боюнча кандай чечимге келдиңиздер? Анткени себеби бу жерде көп жолу базуу болду, жана революциялар болуп атканда көп базуулар болуп, элдер бу жерден жанагы самозахват кылышып, анан биз ушу элдер, ушу өзүнүн хозяиндары эптеп коргоп калдык да, 2-3 жолу болду андай нерсе. Ар бир революция сайын ошол жерде база калып атышчу. Эми сиз өзү деле көрүп калдыңар, таштарды төгүшүп, даже үй салганга чейин барышкан бул жерде. Анткени себеби бу жерде мындай сельскохозяйственный деятельность кылганга мүмкүнчүлүк жок эле да, анткени суу келбей, мындай шарттар жок, кайрак жер болуп калган да. Үлүш катары алгандан бери ушул жерди бир жолу иштетип көрдүңүзбү? Жок, иштете алган жокпуз да. Анткени себеби шарт жок болчу. Бирдеке себейин десең, же газ суу алып келе албасаң, же эчтеке кыла албасаң, анан кантип иштете аласың? Даже биз эмес, жана 5 гектарлап алган жерлер дагы, кишилер ээлер дагы меники го эми 0,5 сотук эле. А элдер жана 5 гектарлап, 3 гектарлаптар дагы иштетип албай коюшту да. Канча аларга каражат жумушаса дагы эчтеке кыла албай коюшту да. Ушул жерлерди трансформацияга деп ошондой эле чуркап жүрүшкөн да, потому что жана самозахватчиктер алган сайын эле кайра коргой бербейди, эмне үчүн өзүбүз үй салганга болбойт деп ошондон бери жүрөт 2007. Анан ортодон эмне болду, ишигип көп мына
жаңы жанагы элдер ала баштагандан кийин жаңы лидерлер келип анан ошолор орчундатып баштады да мындай ишти алдыга жүргүзүп 18-жылдары же 19-жылдары ушу Султан, Темир деген биздин лидерлер бар болчу. Биз ошолорду лидер кылып, ошолорго полномочияларын баарын берип, ошолорго даже булар эмне сураса ошонун баарын берип, жаза кыл, анткени трансформациянын иши аябай татаал нерсе экен да, көп документтер талап кылат экен. Мында ошондой чечимге келгенбиз да. Анан ушул лидерлерибиз мына мисалы Султан деген жигит өз ыктыяры менен ушу жолдордун баарын жанагы план застройки пайда болгондон кийин ошолордун баарын өзү салып, өзү өзүнүн жеке каражаттары менен ошолордун баарын ишке ашыра баштады да. Естественно, анын баары каражат сурайт экен. Анан өздөрү дагы ошол маалдарда көбү чыдабай уже акчаларын, жерлерин, үлүштөрүн сата баштады. Ошол маалда закон амнистия чыгып калды, Кудайга шүгүр. Ошо закон амнистиядан бери биз уже жандана баштады да, мындайча айтканда. Бирок ага чейин биздин уже жолдорубуз, светтерибиз, сууларыбыз уже кирип калган. Чоң ушу ишти кылды Султан. Суу чыгарды, самое главное. Ушу конушка деп суунун баарын чыгарып, ошо водопроводдорду көчөлөргө өткөзүп. Мен 2015-жылы 6 апрелде ушу жерден Туркманов Жылдызбек деген кишиден жер сатып алгам. 12 сотик жер. Бул киши өзүнүн үлүш жерин бөлүп документтештирип, бүт баарын тууралап, жерди саткан. Мен госрегистрге барып текшерип, документи таза экенин текшерип туруп, юридикалык жактан менин документтерим таптаза чыккан. Аны сатып алганда бул жерде эчтеке стройка, эчтеке жок эле. Анан ошо көп эле сатып алган кишилердин баары биригип, жер ээлери биригишип, кошуна колоң болгондо билип аттык да бири-бирибизди. Анан биз ошол жерден ошо өзүбүзгө мындай эме керек болду, лидер керек болду өзүбүзгө. Өзүбүз биз эч жака үнүбүз жетпей, ары кайрылып, бери кайрылганда квартиралап жүргөндөн көрө үй салып алалык деген амалды кыла баштадык. Анан ошол жылдары эле биз ошо Султан Оморов Султан деген жигит, ошо тоже биздин эме бала, ошол жерде тургуну, ал дагы жер ээси, ал кишиге кайрылып, эми сен ушул жерди чеч деп, элдин баары бирибиз мигрант болдук, бирибиз тиякта жүрдүк, биякта жүрдүк, ошо жигитти жалдап биз, ал бала бул айылга көп жумуштарды бүтүрдү, суу киргизип берди, жол салдырып берди, эл үчүн жакшы кызматын кылды. Мамлекеттен 1 сом алган жокпуз, колубуздан келген акчабызды берип аттык, өзү дагы кошуп атты. Ошону документтештирип, баардыгы туура эле жакшы нукта келатканбыз. Биз келатканда эле жол кирип баштады. Жол киргенде менин өзүмдүн жерим 12 сотик жер. Ошо 12 сотик жеримде карта чийип өзүбүз келгенде биз Султан менен сүйлөшүп, Султанга мен ошо жеримди, анткени ал жерге столба туруш керек болуп калды, жол чыгыш керек болуп калды, менин жерим ошол жерге ылайык келип калды. Биз Султан Темир деген байкелер менен макулдашып, мен ошого макул болгом. Макул болуп, ошо жеримди бергем, ошо жериме элге жол болсун, свет болсун деп, анан булар деген смещение аркылуу мага жер беришти башка жерден. Школго да чыгарышты, садикке да чыгарышты, смещение аркылуу жер беришкен. Эми ошо жеримди дагы ушундай рейдерский захваттар болуп жатат азыркы күнгө чейин. Биякта Темир деген киши да ортодон килишип иштеп калышты эле, ал киши да өзүнүн туура эмес жактарын көрсөтүп, эми ал боюнча мамлекеттик кызматкерлер чечип атат, ГСУга кайрылганбыз, буюрса соттор жакындап келатат. Бирок юридикалык жактан 90% закон менин жагымда, закон мени колдоп атат, мен үнүмдү угуп атат. Ага чоң ыраазычылыгымды айтам, конечно, бирок ортодон могу Султан деген балага кичине кыйыныраак болуп атат. Анткени бул кишиге жамандык кылган жок, бирөөнүн жерин тартып алган жок. Элге эле жардам кылган үчүн бул баланы соттоп, камап, куугунтук болуп атат десек болот. Мен 2018-жылы бул жактан келип, өзүмө үй салганга участок алдым. Бул жакта бир тааныш кишилердин гектар жери бар экен. Анан ошол жерден мен өзүмө сатып алдым. Анан бирок даже мен тарттырып алган жокмун. Эмне үчүн дегенде, ошол мезгилде бул жердин эскиздик ген пландары эми разработка кылып башталган экен да. Бул жерде эл шайлаган
Жақыпбеков Темир деген байке ошол жерде лидер экен эле. Анан ошол кишиге кезигип, анан ошол киши менен биргеликте иш алып барып ушул жерде баштап калдык. 2018-жылы келгенде бул жерде элдер чогулуп, баардык гектарчылар чогулуп, ушул жерибизди трансформация кылалы дешип, кеңешип, анан ошол Темир байкени лидер кылып шайлашкан экен. Мен болсо Темир байкеге жардамчы болуп, өзүм эле инициатива көтөрүп, кайсыл каяктарга жумуш жасаңар мен деле аракет кылайын, эртерээк бүтсүн деп туруп, ошондой аракетимди баштадым. Анан баштагандан кийин эмне болду? Бул жерде өзү негизи 172-чи контур, бул Ала Амидин районунун Көк Жар айыл өкмөтүнө карайт. Жалпы аянты 141,9 гектар түзөт. Ал ошончо жердин ээси 213 адамды түзөт да, ошо ар кимисинен 50 сотуктан, 10 сотуктан, 4 сотуктан, 2 гектардан, 5 гектардан болуп, үлүш ээлери болуп, ошолордун бардыгы 213 адам түзөт. Анан ошол 213 адам бизди Темир байкени, анан кийин мени ушул жалпы элдин лидери кылып шайлап, трансформация болуш үчүн эмнелерди кылыш керек деп. Анан биз эми көпкө күтө алган жокпуз, бул жерлердин биз жолдорун жасаттырдык. Анан кийин участокторго бөлдүк. Бирок ага карабай 22-жылы 24 мартта рейдерлерге өткөрүп берип атпайбы? Ошол госрегистрдин кызматкерлери. Рейдерге өткөнү кандай болуп атат? Силер кантип билип калдыңар ал рейдерге өткөргөн? Мага телефон чалышты. Ошол силер жерде болсо кайра саттыңарбы депчи элдерденчи. Анан кийин кандай деп туруп госрегистрге барып, түшүнбөй эле барып, барсам 30 мартта барсам 24 мартта жер өтүп кеткен экен. Ал жерде эмне кантип өтүп кетти деп ошол жерден сүрүштүрүп келсем, менин атымдан Кудайбергенов Таалай деген киши генеральный доверенность алып туруп, Алдакулов жана Жолдошев деген кишилерге сатып жибериптир да. Жасалма доверенность жасапчы. Ал доверенность мен берген эмесмин. Анан мен ошол күнү эле Алминский РУВДга барсам, ал жерде киши көп экен. Анан Чуйский УВДга бардым. Ал жерде киши аз экен. Ошол жерден эле арыз жазып, анан ошол жерден Чуйский УВД тергеп баштады да. Анан сотко бардым. Сотко барып туруп ошол жерде арестке койдум сразучу. Башка киши өтүп кетпесин депчи. Анан кийин тергөөчүлөр тергеп, ошо Алдакулов, Жолдошевдарды кишилер таап келип, алар ким экенин баарын билишип, көрсө ошол Алдакулов деген хищение в особо крупном размере деп соттолгон киши экен. А Жолдошев деген ошо жасалма документтер менен УКМК аркылуу кармалган киши экен. Ошондой мурун соттолгон кишилерге өтүп кетиптир да. Анан кийин ошол жерлерде болсо, ошону иликтегенде ошол Жолдошев деген киши айтканда, тергөөчү сөзүн айтымындачы, бул жерге тиешем жок, менин жөн эле паспортун берип турду эле, менин атым өткөрүп коюшту эле, менин тиешем жок депчи. Анан кийин аз өтпөй эле Чунуев деген бала, булар экөө тең мага акча карыз деп туруп, сот аркылуу арестке коюп, өзүнө сот аркылуу өткөрүп алып атпайбы? Бирок хотя мен арест койгондо бул башка кишинин намына өтпөш керек эле да. Бул жерде ошол госрегистрдин адамдары дагы тиешеси бар да. Себеби дегенде Чунуевдер балким мен билбейм, акча берип туруп аларга өзүнүн атын өткөрүп алдыбы? Эми анын тергөө изилдеш керек да. Бирок ал тергөө эч ким изилдебей эле турат. Өзүңүздөр күбө болуп атасыңар, туурабы? Вот. Не, биздин өлкөдө бул кандай болуп калат? Бизде өзүбүздүн специалисттер жокпу, ошол подписти текшерип кое турган. Бул жагы кандай болуп атат? Анан мен сизден суранып кетем, өтүнүп кетем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, мого окшогон саботажниктердичи бир жазоого тартпайсыңар. Но мен эми элдин атынан сүйлөй албайм. Өзүм үчүн айтайын, өзүмдүн көйгөйүмдү дагы бир жолу айтып кетейин. 3 балам бар. Бирөөсү аутист. Кайсыл жакка алып барам? Карасаңар, бир жакка барсаң прописка.
тиги справка, мен не кылышым керек айтсаңар? Мен деле кичине болсо дагы как жаран катары өлкөгө кичине өзүм лептам кошсом керек, Ошол 15 жыл жүрүп, мына мамлекетке өлүгүм артпай, ким айткандайчы. Анан ушул жагынан сизден аябай өтүнүп кетем. Барарга уже айтарга деле адам таппай калдык, кимгечи. Анан сизден как гарант конституция, ошол менин укугумду, ушул жеке элдин немесин коргоп бере алат деп үмүттөнүп кетем. Ошого ишенем. Ошол, мен башка сөзүм жок. Рахмат чоң. Ушундай бир жерден жер алып алса эле акчалуулар, жетишкендер деп ойлошу мүмкүн. Бирок мына өзүңүз көрүп атасыз, баягыдан бери чырылдап Россияда иммигрант болуп келгеним аз келген деп Кыргызстанга өз элиме келип иммигрант болуп атам деген балдарды угуп атасыз. Балдарым бар, аутизм менен оруйт деген өзүбүздүн балдарды угуп атасыздар. Жыргага мынага окшогон Чунуевке окшогондор байлыкка башы айлангандарга бир чара көрүп бериңиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, мына биз эл чогулдук, канча эл биз чогулуп не кылып атабыз? Ушул не үчүн биз эл чогулуп атабыз? Ушул проблема проблема деген ушул кимде? Максат Чунуев дегенди биз вообще көргөн эмеспиз, уккан эмеспиз. Ошонун артынан, ошонун айынан канча эл страдать этип атат. Биздин мына активист балабыз, биздин активист балдарыбызды мына биз үчүн чуркап, биз үчүн суу чыгарган балдарыбызды камап, биз өзүбүз каражатыбыз менен чыгардык ал сууну, эч ким биздин не кылган жок. Эл журт чогулуп жолдор жасалды. Эми көзгө көрүнгөндөн кийин бул Максат Чунуев деген пайда болуп, 2 жолу утулду соттон. Туура эмес подделка документтерди жасап, туура эмес нотариустар менен, өлгөн нотариустар менен сүйлөшүп, ошо бар, Инстаграмда даже бар. Ошентип 300-400 кишинин жерин талашып атат. Кантип ошо 400 кишинин элин жерин талашат? Ал эл көтөрүлсө, кандай ак үйгө чейин барат бул элдер? Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, сизге гана ишенебиз. Бизге трансформация кылып ушул жерде эл канча деген мындайча айтканда акыркы акчасына алган жер салган жерлерине ошол жеке кичине өз жеринде кылып жашасынчы элдер. Бир эле мен эмес, мен өзүм эле эмес, мынакей ушунча эл турат, ама артыбызда эл турат. Келе албагандар бар үйүндө, бала чакасын карап. Ошолор өз элинде, өз жеринде, өз элине кичине меме кылсынчы, жашасынчы. Канча деген меме болуп жатат. Анан бул жерде канча миң деген 1300 түтүн бар, мындайча айткандачы. Участок 1300, андан көп дагы. Мындай мен билгенмен 1300 деп 2,5 миң деп дагы угуп жүрөм. Бул жерде ошолор өз элинде, өз жеринде жашасынчы. Сизден суранабыз. Сиз өзүңүз дагы канча деген куугунтукта жүрдүңүз, канча деген элди аралап жүрдүңүз. Сиз сезесиз, өз жөнтөрүңүз менен сезесиз, жакшы билесиз. Ушул нерсеничи. Ошондо мигрант болбосунчу ушу элибиз. Ушул жерде өз жеринде жашасынчы. Сизден суранабыз. Жардам бериңизчи бизге. Жок дегенде жардам бериңизчи. Анан экинчиден могу Чунуев Максат деген өз эле келип бир меме кезинчи ушул жекечи, мына сотко барсынчы. Келбей калат, барбай коет. Адвокаттарын жөнөтүп коет, адвокаттар чече тургансып. Кезин мынакей, эгер чыныгы жердин ээси болсо, чыныгы өзүн акчасын алган адам болсо, мынакей мен өзүм алган акчама күйүп ушундай элдин алдына чыгып атам. Сизге кайрылып жатам. Эгер бу да чыныгы жүзү болсо, көрсөтсүн өзүн. Келсин, элдин алдына келсин. Элдин алдына келбей эле койсун, сотко барсынчы. Адвокатын жөнөтүп коюп, адвокат чечет деп. Атам чечет, апам чечет эмес бул жерде. Мына өзү чечсин. Бул жаш бала эмес, мектеп окуучусу эмес. Чоң киши бул. 2 соттон, бир эмес, 2 соттон утулуп жатат бул кишичи. Кезинчи. Анан экинчиде биздин экспертизаларды чанып жатат, мындайча айткандачы. Булар чыккан экспертиза мунуку туура эмес деген чечимди чыгарып туруп, Москвага кайрылып жатат. Не биздин экспертизалар не? Көчөдө жүргөн экспертизаларбы? Низам Чунуевка иштебей атат. Келсин ушул, келип туруп мынакей экспертизалар. Ушулар дагы силер дагы карагыла экспертиза, силер өзүңөр чыгарган чечимдерди далилдегиле. Сиздер дагы окугансыздар, сизге ишенет элдин баардыгы экспертизалар. Şu Чунуевка, Чунуев силерге ишенбей калдыбы? Бу тети Москвага кайрылып жатат. Келсин наке ошолор. Кел ошол жерге сотто далилдесин. Наке мен чыныгы, мен наке акчам кеткен. Мен наке чыркырап жатам өзүм 4 сотук жериме. Мен 27 гектарга эмес. Бул 27 гектарга меме кылып жатат. Келсин ошолор, кыйын болсо. 27 гектар деген жер оңой жер эмес. Оңой акча калган эмес. Бул билбейм бул акчаны кайдан тапканын.
күрөп алганбы же бир жерин бекер алганбы, ошон үчүн келсе келбей атабы. Не болсо ошо болсун деп. Келсин ошол. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, ушуларга да көңүл буруп коюңузчу, сизден сураныч. Кадыр Ташиев Камча Кыдыршаевич, сиздерден суранабыз, өтө суранабыз, аябай. Негеден биз өз элибизде жашагыбыз келет. Мигрант болгубуз келбейт. Урматтуу президент, азыр мен Абдазова Омсунай. Урматтуу президент, мына бардыгыбыз жанатан бери уктуңуз, эл журт бекерден сизге кайрылып аткан жери жок. Себеби буга чейин барбаган жери калган жок. Мына 6 ай Саратовдун ичи 40 градус ысыкта ушу акимдин алдыдан чыккан жок. Керектүү жерлердин бардыгына барып ошо жерде 6 ай Саратовдон тамсалап жүрдүк. Акырында келип сизге кайрылып атабыз. Мына азыр жогоруда айтып кетишти, бир гана бул жерде ушул эле эл эмес, мындан көп эл, себеби бүгүн жумуш күнү болгондуктан көпчүлүк келе алган жок. Мына азыр балдар айтып кетишти, бул жерде көбүнчө биз ата-энелер турабыз. Себеби биздин балдарыбыз бул жерди алып коюп, үй салабыз деп талаалап жүрүшөт. Ушул жерге үй салып, балдарыбыз менен келип жашайлы деп, келечекте ушул жерди гүлдөтөйлү, өндүрөйлү деп жүрөт. Көрүп атасыз, президент, жаш балдарыбыз бардыгы талаалап кетип атат ушу үй жайдын айынан. Жылдап үй ала алышпай атышат. Ушуга эми 4 соттук жерге кичине үй салып, бала чакабыз менен жашайлы деп ушул жерге жер алып, үй салайлы дегенде ушундай көп тоскоолдуктар болуп атат. Башка жаңы жерлерди көрүп атабыз биз. Бүт эле документ бүтүп колдоруна алып атат. Эмнегедир биздин көк жар 172 контурдун деги эле чыры бүтпөй койду. Кимдин кандай кызыкчылыгы бар экенин эл түшүнбөй атат. Сизден суранабыз биз. Ушул ишти көзөмөлгө алып бериңиз. Бул 172 контурда 2018 жылы жер алып, 2020 жылдан баштап үй салып, мына көптөгөн үйлөр курулуп калды. Бирок бул жерде бүт барыз эле жетишкен адамдар эмес. Кээ бирлер болсо чет мамлекетте иштеп жүрүп, Россияда иштеп жүрүп, тапкан акыркы акчаларына алынган жерлерге эми мына үй салабыз, бала чакабыз менен жашайлык деп аткан учурда бизге аябай чоң тоскоолдуктар болуп атат. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушунча элдин атынан сизге ушунчалык энелер, аталар, жаш үй бүлөлөрдүн атынан сизден суранып кетет элек. Канчалаган жаш үй бүлөлөр балдары менен жүрүшөт, же садикке берише албайт, же мектепке барыша албайт. Эң негизгиси эле ооруканага да көрүнүш албастан орто жолдо Кыргызстандын атуулуу болгонубуз менен эч бир кандай укугубуз жок тебеленип келаткан убагыбыз. Сизден мынакей чоң үмүт менен сизден суранып атабыз. Бизге жакындан жардам бериңиз. Ушул жерлердеги биздин бүтпөй жаткан көйгөйлөрүбүздү бүтүрүп беребиз деп сизден үмүт менен көптөгөн адамдардын атынан кайрылып атабыз. Мен Айдакеева Жыпара, ушул жерден 18 жылдарда именно Мореки Кулмурзаевдин жеринен участок алдым эле. Анан могу Чунуев Максат деген чыга калды ортодо эле. Рейдерлик басып алуу да бул деген чыга калып эле бизге аябай тоскоолдук кылып атат азыр. Бул Чунуев Максат подделка документ, подделка доверенность менен эле биздин жерди алып тоскоолдук кылып элдин баары азыр эч трансформацияга өтө албай турган кезибиз азырчы. Булар бир мошенниктер экен. Мошенниктер издөдө жүрөт. Доказывать этилди, 2 соттон утуп алдык. 2 сотто доказывать этилди, что документтери подделка экени. Ошого карабастан эле өйдө жагыбы, жылдый жагыбы, атка минерлерби айтып, баягы айта албайбыз ким экенин. Бирок бизге катуу тоскоолдук болуп атат. Биздин ишибизди простой элди караган киши жок. Эгерде Чунуев Максат чындап эле жердин ээси болсо, момунча элди алдына келбейт беле бир жолу да. Биз көргөн эмеспиз бул кишини. Кагаз эле жүзүндө биз өңүндө көрө элекпиз, эми Кудай буйрса соттордон эле көрбөсөк. Анан кийин келбейт беле, ушул элдин бирөөнө сатпайт беле анда дагычы жерин. Бул жөн эле кагаз жүзүндө алып алганда. Ошо ушунун азабын биз аябай эл тартып атабыз. Тормузду алып турат. Бир контур 172 контур өтө албай турабыз. Эмнеге дегенде сот иштерибиз болуп атат ушундайчы. Ушундай эле кыйноо. Ошон үчүн сизден Садыр Нуркожоевич суранат элек, Ташиев суранат элек, өзүңүздөр көзөмөлүңүз көп жолу сурандык, көп жерлерге бардык, бирок эч кандай жыйынтык болбой атат. Өзүңүздөр көзөмөлүңүздөргө алыңыздар деп суранат элек.
сот урматтуу жогорку сот акыйкат карап берет деп ишенебиз эмичи күтөбүз момунча элчи. Менин атым Жайчыбек Осмон. Ушул 172 контурга келип жашаганыма 18-жылдан бери жашайм. Бул жерде 15-жылдан бери биринчи көчө турабы. 15-жылдан бери үйлөрүн салып жашап аткан адамдар дагы бар. Бул жерде 173 контур Акынбайынын түштүк тарабы бардык инфраструктурасы жасалып, жолдоруна шагыл төшөлүп, электр столбалары тургузулуп, көчөлөрү жарыктандырылган жана ушул эл өзүнүн күчү менен, өздөрүнүн каражаты менен суу чыгарып алышкан. Бардык инфраструктурасын жасап алышкан. Жана бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыз, урматтуу президент, сизге кайрылып атабыз. Бул жерде жалаң мына көрүп атасыз, карапайым эл. Кыргызстанда, Бишкекте ар кайсы тармакты иштеген, соодада, өнөр жайда, заводдо, фабрикаларда жана мугалимдер, башка кызматчылар, пенсияда азыркы органда иштеп жүргөн пенсиядагы адамдар дагы бардык ушул арасында бар. Ошолор сизден суранып кетет. Себеп дегенде ушулга чейин үй жайга жетпей, өзүнүн күчү менен, өзүнүн жыйган каражаты менен ушунча үй жай салып аракет кылып атканда биздин жерди өзүнчө чоочун катары көрүп, анклав кылып биздикин кылбай койгонго, бул биз ушунча жерде турган эл сизди барктаган, сизди шайлаган, сизди урматтаган эл түшүнбөй турат. Ошон үчүн урматтуу президент, сиз өзүңүз ушул жерди контролго алып, бизге трансформация кылып берүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө суранабыз. Мен Чолпонбаев Кулматбек Болотбекович. Мен ушу 172 контурдун тургуну болом. 2019-жылы мен ушул жерден участок сатып алгам, 4 сотук. Мен өзү Россияда мигрант болуп жүрүп, ден соолугума байланыштуу 2019-жылы кайтып келгем бул жака, варикоз менен, бутум ооруп. Ушул жерде акыркы акчама жер сатып алгам. Берен жер сатып алып, бул жерде суу да жок эле, эч нерсе жок эле. Ошол жерге там салып, аркасынан жонума суу көтөрүп, фундамент куруп, ошол жерге 2 комната үй салып алгам. Мына келип азыр ушу трансформация мен болбой жатат. Сиз Садыр Нуркожоев, сизге кайрылар элем. Сиз ушу президент болгондо сизге аябай сүйүнгөндөй элек. Ушул ажоосу мен болду, акыйкаттуу. Неге дегенде бүт нерсени, кыйынчылыкты башынан өткөзүүгө деген аябай ишенгенбиз сизге. Неге дегенде бул жерде сиздин сөзүңүздү эч убакта жерге ташташып атат бул акимдерчи. Неге дегенде сиздин ушу 2021-жылга чейинки салынган үйлөргө трансформация берилсин, кызыл китеп берилсин деген сөзүңүздү аз биз барып акимдерге айтсак, бул акимдер айтып атат. Бул айткан, бул немеде көрсөтүлгөн законго туура келбейт. Биздин мындайча айтканда бир үйдө ата болот да. Сиз бир өлкөнүн атасысыз. Сизге атайын кайрылып жатабыз. Сиздин сөзүңүздү мындайча айтканда жокко чыгарып жатышат. Жок дегенде сиз ушуну көзөмөлдөп коюңузчу, сизден суранабыз. Неге дедим, быйыл мен 1-класска жаш балам барды. Справка албай койдум, элементарный бир справканы албай койдум. Атаңа бар, жотоңо бар, айыл өкмөткө бардым, акимге бардым, тигиге түртүп, буга түртүп, аргасыздан бир алыскы бир тууганымдын үйүнө регистрация кылып, аргасыздан мектепке киргиздим ушул жерге. Башка жака барганга менин эч меним жок. Качанга чейин мигрант болуп жүрүшүбүз керек? Тияка барып түрткүнчө болуп. Өзүңүз билесиз, Россияда резинка бир комнатада 10-дан 15ке чейин адам жашаганды. Биз андай жашоону каалабайбыз. Өз үйүбүздө жаткыбыз келет. Кенен өз үйүбүздө жаткыбыз келет. Эч качанга чейин ушинтип ар комната квартиралап бул жака деп жүрөлү. Квартирадан тажадык ушунчалык. Мен да жаткым келет. Мен үйдө жаткан, өз үйүмдө жатам, өзүм сатып алган үйүмдө жатып туруп, мен ошол үйдү жүзөй көрөм. Мындайча айткандачы, башка бирөө качан келип мени кууп чыгат экен деп неме кылам ошону. Сизден суранып кетебиз, өтүнүп кетебиз. Садыр Нуркожоевич сизден. Башка эч жеке ишенбей калдык. Сотуна дагы, акимине дагы, башкасына эч кимге ишенбей калдык. Эгер сиз өзүңүздүн колуңуз бошобой, неме болсо, экинчи ишенерибиз адамыбыз Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке
тапшырма бериңизчи, ошол келип бир көзөмөлдөп койсунчу, карап койсунчу, ушунча эл турат мынакей, эч ким эме кыла албай. Келиңиз ушуну бир карап берип коюңузчу. Биз дагы өз жерибизде, өз элибизде өзүбүздү адам сезип, мындай инсан катары сезип, өзү жаталычы бир үйүбүздө. Сизден жардам сурайбыз, өтүнөбүз ушунчалык. Жардам сурайбыз. Жардам сурайбыз сизден. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев, биз ушул эки адамды үмүттөнгөнбүз да, ушул эки адамдан ушунча карапайым эл, ушул эки адамга гана ишенебиз. Ушул эки адам көп мамлекетке, көп элге, карапайым, именно карапайым элге аябай кызмат кылып атасыздар. Аны Кудай да билип турат, эл да карапайым эл жон териси менен сезип атат. Сиз ушу биздин Көкчар айыл өкмөтүнүн карапайым эли ушул эки адамга ишеничибиз калды. Анткени акимдерге бардык. Биз канча айдан бери чуркап жүрөбүз. Үнүбүз эч кимге жетпейт. Чындыкты вообще чындыкты акырына чыга албай атабыз. Өз мээнетибиз менен тиги жогоруда айтып кеткен бала сыяктуу 12 жыл Россияда иштеп, суукка тоңуп келип мына азыр 50ге чыкпай баса албай калдым. Ошентип алган жерлерибиз балдарыбызга. Балдарыбыз менен 3 бала менен 3 келин менен бир үйдө жашап атабыз. Ошентип үй салып алсак, эми ошол үйүбүздү момундай Чунуев деген бул кандай рекет, эми антип бирөөнү айта албайм, бирок рейдерлик жол менен жасалма подпись, жасалма доверенность кылып, жерибизди алып алып, ушинтип элге каршы чыгып атат. Элге үйлөрүн салдырбай тоскоолдук кылып атат. Үй салып алып, момундай көп көйгөй болуп, ушунча эптеп өзүбүздүн жерге келдик, кенен дем алабыз, кенен жатып, балдарыбыз менен октеп, Аллага ыраазы болуп келип үйүбүзгө жашайбыз десек, момундай адамдар чыгып бизге тоскоолдук кылып, жакшынакай үйүбүзгө жашатпай атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев, сиздерге эл ишенет, сиздерди эл кадырлайт, сиздерди эл эмгегиңиздерди билет. Сиздерден суранабыз, бизге акыйкатты кылып, элди, карапайым элдин чындыкты акыйкаттап чечип бериңиздер. Урматтуу, мен Эркин деген бердин, ушул биздин 172 контурдун эң чоң аксакалы мен болом. Бирден биринчилерден келип, ушул жерден жер берилет экен дегенде жер алып, ушул жерден үй салып алгандардын бири мен боламын. Бирок ошол жерлерде ушунду баарыбыз чогулуп туруп, ошо бир Омор Султан деген баланы алдыга коюп, ушул бала сен инфраструктурасын кылып бер деп ишенип, бердеги эл менен кошулуп ошону шайлаган элек. Берде суулар чыкты, жолдорду салдырышты, светтерди оңдоп, үйлөрдү салгандан кийин эле бир балдар чыгышты. Мына кошогон бир Чунуев дейби Максат деген. Биз аны көргөн жокпуз, бул баланы. Келип эле даяр болуп калганда эле ушул бала келип туруп эле токтотту, сотко берди. Балабызды, активист балабыз камалып чыкты, 2-3 дагы эле соттору болуп атат. Аягы тегеле көрүнбөй турат. Биздин болсо жерлерибиз же нар жакта эмес, же бер жакта эмес. Жаш балдарыбыз берде, көп эле жаштар үй бүлөлүүлөр же справка алышпайт, же доктурга көрүнө алышпайт. Эч нерсе жок эле отурабыз азыр ушул жерден. Бир эле президент сизден жардам сурайбыз эми. Башка эч аргабыз калган жок. Бардык жерлерге, инстанцияларга барышты. Элдерибиз бардыгы законопослушный экен. Эч кандай бир ашыкча неме кыймыл жасашкан жок. Ушу закон ченеминде болуп калат деген эле ишеним менен келе жатабыз. Эми келе атсак дагы эле ошондой эле бизден көрүп атабыз. Трансформацияга жерибиз кирбейт калат окшойт дегендей болуп кабатырланып турабыз. Мисалы үчүн мен бул жашаган жериме мына 2020-жылы салып киргенмин. Бул үйдө үйүм даяр болуп, мен эле узак биринчи жашагандардын ичинен бири менмин ушул жерде, бир топ адамдардын ичинде. Уже сизден бир жардам бир ушул жакты жакшына оң жагына чечип берсеңиз деп суранат эле келдим. Атым Темирбеков Данияр Болотбекович. Мен ушул президентибиз Садыр Нуркожоевич, анан ГКМБнын председатели Ташиев Кыдыршаевичке суранат элем. Ушул жерди мен 2020-жылы алдым эле, ошо Кулмурзаев деген баладан алгам жердичи. Ушул жерди алып болгон акчама үй салгам. Үйдү бүтүрө элекмин. Даже крышасын жаба элекмин, чын айтканда.
Анан 4 балам бар. 4 балам менен аз квартира алып жүрөм. Анткени закон бар деп ойлойм. Сизге ишенем. Ушул документти эртерээк трансформация өтүп, кызыл китепти алабыз деп ошого ишенем, Кудайым буйрса. Ушул Кулмурзаев Асылбек жайында камакка камалып кетти. Эме үчүн десе, ушул Чунуев Максат деген жаран бир киши чыгыптыр. Ушул жер ушунуку деп чыгыптыр. Анан 2 соттон утканда 2 соттон чыгат, что бул документти подделывать этип, Кулмурзаев Асылбектен алып коюптур бул жерди. Госрегистрден бул чыгып атат Чунуев Максаттын жери деп. 2 соттон чечилип чыкты, что Кулмурзаевдин жери деп чыкты. Но ошондо дагы Верховный суд калды, акыркы жогорку сот калды. Ошо жогорку сотто Чунуев Максат 4 октябрда сот болот. Ошол соттунда туура чечим чыксын деп ошого ишенебиз. Анткени биз үйдү бүтүрө албай жатабыз. Салганга болбойт деди. Заң аким келди, айыл өкмөт келди, баары келип айтып атат, салганга болбойт, баарын териштирип кетти. 21-жылга чейин амнистияга түшкөн үйлөргө берилет, андан ары териш жүрүш болот деди иштери. Ошон үчүн салбагыла дегенден мен да турам, сала албай, күтүп отурам. Анткени ишенем сизге, силерге буйрса ушул туура жолго чыгат деп, ошол туура чечим чыгат деп ошого ишенип жатабыз да, ушул жакта кишилер. Менин атым Кундуз Култаева, Султандын апасымын. Балам ушу 18-жылы ушул жерден жер алам деп бир балеге калды. Бизде аябай эле кыйынчылыктар туулуп жатат. 18-жылдан бери ушу баламды кыйнашты. Бул балам ушу жердеги гектар жери бар адамдардын жерине жардам берген. Алар эми сен чурка биздин эмебизде. Бир адам чуркасын, бардыгыбыз эле чуркап жүрө бербейлик деп менин баламы алдыга салып алышып, балам свет чыгарды, суу чыгарды, ошондой эле жол жасашты. Ошого төшүн тосуп балам чуркап жүрдү. Эми этегинде келип баламды күнөөлөп, бул жерде кандай эми акчасы бардын эле сөзүн угат. Биз ошого бейбечара жөн эле кала турган болду. Мен аябай ызаланып атам. Менин 5 балам бар. Ушул балдарды мен кандай кылып баккамын? Мен да кыйналып баккамын. Урматтуу биздин улуу президентибиз Садыр Жапаров балам, ошондой эле Ташиев, чындык бар болсо, силер ушул элди башкарам, ушу элдин үстүндө элдин камкордугун карайм деген болсоңор, бизге дагы көңүл бөлгүлө, биз ошол бейбечараларга. Биз ушундай эле кыйналып жүрө берелиби? Кыйналганыбызга канча болду? Мен чыдабадым. Чыдабайм мындан бияка. Эми ак үйдүн алдына барып бир гана вариант калды мага балам. Өзүмдү өзүм гана өрттөй турган. Ошого бара турган гана акыбалым калды. Бала кыйналганда эне кошо кыйналат. Силердин дагы энеңер бар. Айнанайын эненин балдарысыңар. Кандай кыйынчылыктар силердин деле башыңардан өткөн. Ошон үчүн ушул Садыр балам президент болгондо биз аябай сүйүнгөнбүз. Мага окшогон энелер сүйүнгөнбүз. Бул бала дагы көп кордуктарды көрдү эле. Бизге окшогон бейбечаралар жакында көп ийгиликтер жаратат. Биздин өлкөнү ушундай сонун башкарат деп биз аябагандай сүйүнгөн элек. Бирок биз четте калып атабыз балам. Акчалуунун гана күнү өтүп атат. Не кылышыбыз керек балам? Жардам бергиле, жакындан жардам бергиле. Жакшылап карагыла, бул кандай болуп атат деп иликтегиле ушул баламы. Мен арыз менен кайрыламын, кайрылуу жасаймын силерге. Жаздым, жөнөтөмүн ушул кайрылууну. Балам Садыр, абдан көңүл бөлгүн. Ушул бирден эле өзүбүздү өзүбүз өлтүрүп, өзүбүздү ушундай жаман акыбалга апарсак биздин Кыргызстанда канча эне калат? Ушинтип жүрө берелиби? Бир эненин да көз жашын укпашың керек болчу балам сен. Бизге көңүл бөлүшүң керек болчу. Бизге окшогон энелерди аяшың керек болчу. Мен деле ушул балдарды багам деп кандай кыйналганмын. Аябай кордуктарды көрүп атабыз бул жерде. Чын айтканда күндүк түштүк деген да маселе арада болуп кетет. Кыйналып кетебиз ушунчалык. Андайга барбайлык балам. Көңүл бөлгүн. Жакшылап көңүл бөл бизге. Же мен ушу өрттөн эле кынайынбы? Өзүмө бензин куюп. Ушул эле калды мага. Мен ушул эле калды карап отурсам. Аябай кыйналдым. Андай кылат балам.
болбойт. Ушулардын азабынан, ушу гектарлаган жерлерди алган гектарчылардын азабынан болуп атат бардыгы. Geçmeyin soğusun kaygımın, alparam sizge ah çoğun, koluma tise aylığın, koluma tise aylığın. Sağınıç gülün gecemin, siz üçün barın